Быйылкы пандемиялык шартка байланыштуу жаңы окуу жылында илим берүү министри жана саламаттык сактоо министрлигинин биргеликте жасаган алгоритм негизинде окуучулар үчүн атайын нускамалар илинди. Мисалы биз азыр Жалал Абад шаарындагы номер 2 мектепте турабыз. Бул жерде мектепке 1-класска электрондук каттоо жөнүндө атайын түшүнүк жазылган. Андан кийин коронавирус деген эмне деген түшүнүктү окуучуларга жайылтуу үчүн ушул жерге кире беришине коюлган. Андан кийин өзүңүздөр көрүп тургандай атайын ата-энелер үчүн кадамдар атайын нускама жазылып турат. Анда ата-энелер үчүн аралыкты сактоо, шарт түзүү, керектүү каражаттары менен камсыздоо жагдайындагы нускамалар берилген. Мында нускамалар ата-энелерге жана окуучулар үчүн берилген. Андан соң мына ушул жерден аралыктан окутуу боюнча негизи бул жерде окуучуларды киргизип, анан ата-энелер сыртта калышат экен. Бул жерде атайын сабактардын жадыбалы жазылган. Ушул жерден эле кирип, кайсы баласы кайсы класска кирет, ошол жакта маалымат алышат. Андан соң өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мектептин өзгөчөлүгү атайын дезинфекция деп жазып, ушундай жай даярдаган экен. Мына ушул жерден баланын температурасы текшерилет экен. Андан сырткары балага антисептик, бет каптын барбы же жокпу ушул жерден текшерилип, андан кийин гана мектепке киришет. Бирок Жалал Абад шаарында өзүңүздөргө маалым, окуучулардын көптүгү дайыма көйгөй болуп келет. Ошондуктан шаардагы мектептер 2 мөөнөттө 1-класстарды менен иштешүүдө. Бул сындуу нускамалар азыр ар бир мектепте орун алган. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн өкүлү Айнура Маданованын айтымында, бул жагдайда маселе жок. Жергиликтүү бийлик мектептин санитардык каражаттарын алып берсе, ата-энелер өз балдарын бет кап тазалачу каражаттар менен камсыздайт. 1-класстар салттуу режимде окушуп, ошол окуучуларыбызды атайын 2 топко бөлүп, 1 классты майда 2 топко бөлүп, баягы шахмат режиминде отургузуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр иштер алып барылууда. Сабактар уюштурулуп, бүгүнкү күндө кадимкидей калыбына келип калды деп айта алам. Анткени ата-энелерге да рахмат, ата-энелерибиз да абдан туура түшүнүшүп, балдарды ушул белгиленген нускамаларга ылайык алып келип жатышат. Жалал Абад шаары боюнча быйыл 2824 окуучу алгач мектеп босогосун аттады. Шартка карай ыкташкан балдарда мектепте кантип кирүүнү, өзүн аралыкта кандай кармоону, санитардык нормаларды сактоону жакшы билип калышты. Сабакка кирерден алдын балдардын дене табы ченелет, жана ошол 1-1,5 метр алыстыкта отургузуп жатабыз. Бет каптар менен колдорун жуучу атайын суюк самындар, жылуу суулар баардыгы даярдалды. Пандемияга байланыштуу жаңы окуу жылынын башталышы баштагыдай шаң менен башталган жок. Окуучулардын мектептерди толук кабыл албады. Башка класстын окуучулары аралыктан билим алышууда. Коомчулукта бул жагдайда түрдүү пикир жаралууда. Кандай болгон күндө да баары үчүн биринчи ден соолук, коопсуздук керек. 1-класстан башка окуучулардын баардыгын дистанттык окууга бул макулмун. Бул деле убактылуу нерсе болсо керек деп ойлойм. Себеби бул күндөр да өтөт, анан кайра мурдагыдай жай турмушта окуу боло берсе керек. Азыр эми мугалимдерге деле, окуучуларга деле эң биринчи негизги план бардык эле элдердики. Балдардын, бир эле балдар эмес, полный дүйнө жүзүндө элдердин ден соолугу биринчи орунда да. Ошон үчүн ойлойм, азыр окуучуларга деле, мугалимдерге да дистанттык окуудан эле аралыктан окуп турганыбыз жакшы деп. Санитардык талаптарды так сактоо менен гана пандемияны жеңүүгө болот. Эгерде турукташып бара жаткан кырдаалга бир аз гана кайдыгер мамиле жасап, эрежелерге баш ийбесек, анда дагы оорунун кулач жайышы орун алышы мүмкүн. Ошондуктан мындай шартта ата-эне, окуучу, мектеп, мугалимдердин ыңгайга карап билим берүүсү жана алуусу керек. Эске салсак, Кыргызстанда 1-сентябрда 1556.430 окуучу мектеп босогосун аттаган. Гүлжана Мөндөбаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.